Назира Айтбекова желмогуз кыз болду. Эми менин көңүлүмдү эч ким кирдете албайт. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекова эмне себептен желмогуз кыз болгонун социалдык тармактан түшүндүрдү. Көптөн бери желмогуз кыздын бет кабын кие элекмин. Бет кабымды берип койгулачы. Ичимдеги назик, ыйлак, ак көңүлдүү кызды терең жашырып, сыртынан желмогуз кыздын элесин кийдим. Арулук бааланбайт, тазалык тебелендиде калат анткени. Жинди кыз дегеле чымага, жаман көргүлө. Жинди кыздын образында жүргөндө сөздөрүмөр катуу тийбейт. Эч ким менин көңүлүмдү кирдете албайт. Мен бирөөнү ыйлатышым мүмкүн, бирок мени ыйлата албайт. Жаман кыз мени коргойт. Сыртымдагы ошол стерва болбосо, сындырып кетмек мени чак. Жумшактыгым, назиктигим, тикенектин алдында жашынсын. Бет кабыңды чеч, чыныгы өзүңдү көрсөт, деди эле мени жакшы тааныган бирөө. Жаман экен бет капсыз, жылаңач жүргөн, үшүп кеттим. Денебизди түрдүү көйнөктүн алдына жашыргансыңары. Жан дүйнөбүздү түрдүү бет каптын артына жашат экенбиз. Өзөгү чириктер сулуу көрүнөт. Өзөгү сулуулар түрү суук көрүнөт. Ким кандай өзөгүн жашырып жүрөт кеп ошондо, деп жазды Назира Айтбекова. Маалымат багы Барометр Чекит Кейжи. Оңдолгон спорт ордосу кимге жакты? Бишкектеги Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунун оңдоо иштери жыйынтыкталгандан кийин коомчулукта наразычылыктар айтылууда. Оңдоп түзөө иштеринин жүрүшүндө имараттын концерттик залындагы эски 2020 отургуч жаңысына алмаштырылып, Elite House деген логотиптер түшүрүлгөнүн көрүүгө болот. Ал эми интернет колдонуучулар спорт ордосу коомдук транспорт эмес экенин айтып, отургучтарга жеке компаниялардын атын түшүрүүгө одоно көрүнүш экенин жазышууда. Эске салсак, Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунун оңдоп түзөө иштери 14 августта башталган. Буга чейин жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин сайтына жарыяланган маалыматка караганда спорт ордосун оңдоого жергиликтүү курулуш компаниялардын бири демөөрчү болуп жатканы айтылган эле. Маалымат багы Говори Чекит ТВ.